салмактуулугу. Кыргызстанда бийлик таптарынын тең салмактуулугу 27 жылдын ичинде сакталды же жокпу? Эгерде сакталган жок болсо, бизге эмне кылышыбыз керек? Бул боюнча. Экинчиси, биз бүгүнкү күндө бир эле өткөнүбүз менен бүгүнкү убактыбызда эмес, биз келечегибиз жөнүндө дагы сүйлөшөбүз деп кечээ, бүгүн эртең деген тема өтүп атат. Ошондуктан биздин келечегибиз кандай болот? Келечегибиз кандай болот дегенде, өзгөчө экономикалык келечегибиз кандай болот деген темада мага сунушталышкан. Ошол боюнча мен кыска өзүмдүн көз карашымды айтайын деп атам. Бүгүн курултай дегенде башкача өтүп атат. Бардыгы сезип атышат. Мурда курултай өткөргөндө коркуп, эмне болот болду экен? Кандай провокация болот экен? Экинчиси курултай өткөргөндө адам чакырыш бизге аябаганда кыйын болор эле. Өткөн жылы мынакей өткөргөнбүз 2017 жылы. Коркуп, кандай өтөт деп провокация болуп барабызда мынакей билгендер башкарды ийкеп менен макул болуп атасыңар. Араң өткөргөнбүз. Бүгүн курултай башкача болуп атат. Бирок башкача болгон себеби бар. Бул курултайды өткөргөндө ушул демиргечилердин бири катарында биз алдын ала биринчи аксакалдар менен кеңешкенбиз. Медеткан Шеримкулович, Абдыган Эркебаевич, Феликс Шаршыбаевдин келбей калды, бардыгы менен кеңешип ушул курултайды өткөрөлү деп алдын ала кеңештик эле. Андан башка курултайды өткөрөрдө биз сөзсүз түрдө бийлик менен дагы диалогко бардык, биз жашырбастан айтабыз. Себеби бул курултай чынында эле башкача болобу деген ойдо ушундай нерселерди жасаганга туура келди. Себеби мындай курултай бизде 90-чы жылдардын башында гана бир жолу өткөн экен. Бийлик, оппозиция, нейтралдуу адамдар бардыгы биригип колунан келишинче өлкөдөгү маанилүү социалдык, экономикалык маселелерди талкуулаганга аракет кылыптыр. Биз ушул курултайды колубуздан келишинче экиге бөлүнбөстөн, мурдагыдай оппозиция гана өзүнчө эмес, бийлик каршы туруп өткөрбөстөн азыр чогуу, ынтымактуу, бирок бири-бирибизге ачуу сын айткан адилеттүү курултай болсун деген ойдо ушул курултайды өткөргөнгө аракет кылдык. Ошон үчүн силер таң калбагыла, урматтуу курултайдын катышуучулары, президенттин өкүлү келип бизге курултайды колдоп сунуш берип атса, куттуктоо айтып атса, силер таң калбагыла, биз эмне болуп атабыз деп. Чын эле бул башкача курултай болуп атат. Экинчи, дүйнө өзгөрдү. Мурда курултайларды өткөргөндө биз массалык маалымат каражаттарын кантип чакырабыз деп кыйналар элек. Кайсы гезит менен, кайсы телевидение менен кызматташсак, ким келип биздин ушул курултайыбызды чагылдырып койсо деп кыйналар элек. Азыр мынакей карап көргүлачы. Канчалаган телекомпаниялар, канчалаган журналисттер арабызда отуруп бардыгы чагылдырып атат. Бул биздин коом, дүйнө, глобализация биздин мамлекетибизге келип, социалдык түйүндөр, цифралык телекомпаниялар массалык маалымат каражаттарды өзгөрдү. Ошону менен бизге биздин кыргыз коомчулугу дагы, кыргыз мамлекети дагы болуп көрбөгөндөй өзгөрүүлөргө бараткандын далили болуп эсептелет. Үчүнчү, бир жылдан бери биз эркин мамлекетте жашап атабыз. Эгерде мурдагы эле жылы, мен жана айтып кеттим, коркуп кандай өткөрөбүз деп корккон болсок, азыр мынакей бир жылдан бери президентти сындаганга, өкмөттү сындаганга, каалаган саясатчыны сындаганга, кыргыз коомчулугунда, кыргыз саясий талаасында болуп көрбөгөндөй мүмкүнчүлүктөр пайда болду. Сөз эркиндиги пайда болду Кыргызстанда. Кыргызстанда чогулуш эркиндиги пайда болду. Кыргызстанда массалык маалымат каражаттары, саясатчылар мурдагыдай коркпостон азыр эркин боло баштады. Бул биздин өлкөнүн келечеги, биздин саясатчылардын, биздин массалык маалымат каражаттарынын эркиндикти аябагандай тутулары биз Кыргызстанда эркин мамлекет курушубуз керек дегендин далили болуп эсептелет. Ушул жерден силердин бардыгыңарга кайрылып кетким келет. Урматтуу курултайдын катышуучулары, урматтуу саясатчылар, урматтуу алдыда отурган аксакалдар, өзгөчө массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү. Бул келген эркиндикти биз эч кимге бербешибиз керек. Биз эркин мамлекет курушубуз керек. Бир дагы президент, бир дагы саясий топ, бир дагы партия Кыргызстанда бийликти монополизациялоого,
бийликти бир колго топтоого биз эч убакта жол бербешибиз керек. Бул биз үчүн аябагандай маанилүү. Менин докладымдын негизги бөлүгү бийлик бутактарынын тең салмактуулугу жөнүндө. Өткөн жылы Кореянын президентине парламент импичмент жарыялады. Корея президенттик мамлекет болуп эсептелет. Корея парламенттик мамлекет эмес. Бирок элестете аласыңарбы? Күчтүү президенттик болгон мамлекетте парламент президентке импичмент жарыялап атат. Бизде ошондой парламент барбы Кыргызстанда? Дегенде баарыбызда жооп болот жок. Тилекке каршы. Бизде президентке импичмент жарыялай турган болсо, ошону колдой турган өкмөт, укук коргоо органдары барбы? Бардыгыбыз айланып келип жооп жок болуп калат. Андай болгондон кийин биз бардыгыбыз бир ой менен макул болушка туура келет. Кыргызстанда бийлик бутактарынын тең салмактуулугу сакталган эмес. 27 жыл бою сакталбай келатат. Тилекке каршы биз бүгүн ачуу болсо да айтып коюшубуз керек. Азыркы президенттин убагында дагы сакталган жок бул. Бул адилеттүү сөздү айтышыбыз керек. Президенттин өкүлдөрүнө, президентке, эгерде силер бийлик бутактарынын тең салмактуулугун сактаганга шарт түзбөй турган болсоңор, өзүңөр ошону сактаганга аракет кылбай турган болсоңор, Атамбаевдин тагдыры, Бакиевдин тагдыры азыркы президентти да күтүп турат. Бул жакынкы жылдарда эле келип калат. Өткөн президент менен күрөшкөн жеңил, өткөн президентти жамандаган жеңил. Азыркы президентке адилеттүүсүн айтуу оорураак болуп эсептелет. Биз муну да айтышыбыз керек, урматтуу курултайдын катышуучулары. Урматтуу президент мырза, бийлик бутактарынын тең салмактуулугу ар бир мамлекет үчүн, ар бир улут үчүн маанилүү болуп эсептелет. Эгерде биз күчтүү парламент түзө албасак, эгерде биз күчтүү жогорку кеңеш, күчтүү өкмөт түзө албасак, анда биздин мамлекеттин келечеги болбойт. Андан башка жол жок дүйнөдө. Президентке каршы тура турган парламент гана бар. Андан башка эч нерсе жок. Биздин тарыхыбызда жаңылбасам 2-3 гана жолу күчтүү парламент болгон. Ошолордун төрагалары ушул жерде отурат. Биздин бактыбызга. Жаманбы, жакшыбы, каалайбызбы, каалабайбызбы, жаман көрөбүзбү, жакшы көрөбүзбү? Медетка Шериповдун убагында күчтүү парламент болгон. Ахмат Келдибеков бирөөгө жагабы, жакпайбы? Ата журт партиясы парламент оппозиция болуп турганда күчтүү парламент болгон. Ата журт партиясы бирөөгө жакпашы мүмкүн. Бирок Ата журт партиясы дагы кааласа дагы, каалабаса дагы Атамбаевка бийликке каршы күч катарында парламентте бир күч жаратылган. Биз ушундай парламент жаратышыбыз керек. Эмне үчүн күчтүү парламент жаралбай атат бизде? Убактым 1-3 мүнөт калганда айтып коелу. Эмне үчүн күчтүү парламент жаралбай атат? Мунун бир гана себеби бар. Парламенттин үстүндө, өкмөттүн үстүндө президент деген күчтүү институт отурат. Күчтүү институт парламенттин иштешине, өкмөттүн иштешине жол бербейт. Эгерде президенттин администрациясынын жетекчиси, ар бир келген президенттин администрациясынын жетекчиси премьер-министр болуп атса, андай мамлекет өкмөт болбойт. Атамбаевдин администрациясынын жетекчилеринин баардыгы премьер-министр болду. Азыркы президенттин администрациясынын жетекчиси өкмөт башчы болуп отурат. Мындай жерде өкмөт болбойт андай. Мындай жерде парламент болбойт. Биз муну ачыгын айтышыбыз керек. Президенттин колунда КГБ боло турган болсо, президенттин колунда прокуратура боло турган болсо, андай жерде күчтүү парламент болбойт. Андай жерде күчтүү өкмөт болбойт эч убакта. Менин колумда пистолет турса, силердин колуңарда китеп турса, силер кимге баш ийесиңер? Конечно, мага баш ийесиңер. Анткени пистолет менин колумда турбайбы? Китебиңер кимге кереги бар? Сөзүмдүн аягында бул бийлик бутактары боюнча, экономика боюнча кыскача айтып берем азыр. Президент өкмөттүн жогорку кеңештин
ишине кийлигишкенин токтотушу керек. Мурдагы президент айбаганда ката кетирди. Мурдагы президенттер айбаганда көп каталарды кетирди. Азыркы президент андайга жол бербесин. Азыр дагы ошол жол башталып атат бизде. 2020 жылы урматтуу саясатчылар, урматтуу коомдук саясий күчтөрдүн өкүлдөрү макул болсоңор, өлкөнү президент башкарган эмес, премьер-министр башкарган өлкө көтөрдү. Президент башкарган мамлекетти 27 жылдан бери көрдүк бардыгыбыз. Каяка алып келгенин бардыгыбыз көрүп атабыз. Шайлоо кодексин акчанын ордун кетирмейинче, тизменин аукционун токтотмоюнча, добуш сатып алуунун токтотмоюнча, административдик ресурсту токтотмоюнча биз күчтүү өкмөттү, күчтүү парламент алып келе албайбыз. Шайлоо кодексине шайлоого чейин өзгөртүү киргизишибиз керек. Бийлик бутактарынын тең салмактуулугун камсыз кылуу боюнча ушундай сунуштарды мен резолюциянын бөлүгүнө сунуш бердим. Эми экономика боюнча кыскача айтам. İçki dün produksiyası akırkı 27 yılın içinde $600'dan 1200 gana dolarının tegereğinde. Özgürgün emez. Biz mene Sovetler Soyuzu'ndan çoğu ketken talkalangan mamleketlerinin bardığının negisinden Tacikistan'da koşup olganda içki dün produksiyasının ösüşü krivoyduk koyuyor. Mundayla ketip atır. Bizdeki mınaki. Bu ne degen söz? Bizden ekonomikamızda hiç kanday özgürlüğü bolgan yok degen de belli değil. Minimaldık aylık Kırgızistan'da $11. Orta aylık akımın sonunda tegereğinde. Korrupsiya akırkı 20 yılın içinde 135. orunda elesek bugün günde jalpısından en yakın 30 memleketin içine gireyiz. Ekonomikalık ösüğümüz yılına 2-3% negizinde. Bu reformanın negizinde emez, hareketin negizinde emez, inersiyalık ösüğ. İçindeki bana çok oyun var, oşunda eminen gana geletamiz. 50 milyar son dolar 27 yılın içinde Kıtay menen Kırgızistan'ın bacısının gana ortasından ayırma oldu dep keçe günü Russiyanın ekspertleri aytты. 20% elimiz jakır yaşaydı. Kantip ekonomikalık ösüğü жасайбыз. Bizde көпчүлүгүбүз айтабыз. Biz ekonomikаны өнүктүрүшүбүз керек, ekonomикалык өнүгүү жасашыбыз керек деп. Анан айтып жайда өнүктүрөлү, завод куралы. Бул туура эмес көз караш. Эгерде мамлекетте биз саясий реформалар жасабай турган болсок, экономика чоң өсүппөйт. Экономиканын негизи көп мамлекет ойлошот, экономикада. Экономиканын негизи экономика эмес. Экономиканын негизи саясат болуп эсептелет. Мамлекетте биз маанилүү саясий реформалар жасабай турган болсок, биз эч убакта экономикалык өнүгүү жасай албайбыз. Эки гана кадам керек бизге экономиканы өнүктүрүш үчүн. Бизде экономиканы өнүктүргө мультипликативдүү эффект бере турган маанилүү мамлекетте фундаменталдуу эки реформа бар. Биз ошол эки реформаны гана жасай турган болсок, жок дегенде бир аз болсо да алдыга жылабыз. Биринчиси сот реформасы. Эгерде биз мамлекетте сот реформасын жасабай турган болсок, экономикада өнүгүү болбойт. Себеби экономикадагы негизги өнүгүү жасай турган бул сот реформасы. Эгерде мен ишкер болсом, чет элден келген инвестор болсом, менин жеке менчигим сакталат деп гарантия болбосо, эгерде мен келишим укугумду өкмөт сот аркылуу сактабайт дей турган болсом, анда мен Кыргызстанга келип ишкерлик ачпайм, Кыргызстанга инвестиция жасабайм. Эгерде ишкерлик болбосо, инвестиция болбосо, анда Кыргызстанда жумуш орду түзүлбөйт. Ошондуктан биринчи маанилүү сот реформасы президент бийлик жакын арада бүтүрүшү керек. Сот ачык, атаандаштуу, көзөмөлдүү, жоопкерчиликтүү жана адилеттүү болушу керек. Реформанын негизги багытында ушул жака кетиши керек. Президент өзү айтышы керек, соттордун бардыгы ачык болот. Соттордун бардыгы атаандаштуу болот, адвокат менен прокурордун атаандашы менен. Сот коомдун көзөмөлү менен өтөт. Экинчиси, биз каалайбызбы, каалабайбызбы, реформа катарында шаардын мэрлери, айыл өкмөт башчыларын, губернаторлорду эл шайлай турган кылышыбыз керек. Бул айла кандай маанилүү.